бүгүндөчү көрүп жатасыздар. Чегарадагы үйлөр бир воротасы, дарбазасы биз тарапта карап турса, экинчи дарбаза Тажикстанда карап турат мисалы үчүн. Көрүп атасыздарбы? Ушунчалык кээ бир биздин арабызда ушунчалык чыккынчылар бар. Мисалы Тажикстан тараптан жүктөрдү мыйзамсыз үйүнө алып келип коюп, бул меники деп туруп, анан карап туруп чыгарып берип атат бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн азыр бүт трассаларга постор коебуз. Элди кошун ошол жерде кошулуп турат. Биздин күч органдары менен. Ар бир машина өткөн машина, Ош тараптан келе жаткан машиналардагы, Ош тарапка кетип жаткан Баткен тараптан Ош жака кетип жаткан машиналардагы текшерилет. Ар бири барыңыздар. Ошол кызматта посто милициясы да болот, ГКМ да болот, налоговый болот, элди кошун болот, бажы кызматы болот. Ушундай бир, мындайча айтканда, сводный бир пост коебуз. Бири-бирин көзөмөлгө алганга. Себеби ишенбей калдым. Мен деле мисалы үчүн канча постторду койтабыз, бүгүнкү күндө жыйынтык жок. Ошондой биргеликте баарыбыз күрөшүшүбүз керек. Сиздер дагы мына күрөшүп, биз мына контрабандага жол бербейли деп чыгып атабыз. Эгерде бирөө кармалып калса, урматтуу жердештер айтып коеюн, бирөө кармалса, ошолордун баарын сүрөттөрүн журналисттерди ушул жерде азыр биз атайын, биз жанагы пресс-службадан коюп туруп, камералар менен журналисттерди толкулабыз. Эгерде ошондой контрабанда жүк кармалса, тез араны ошолор келип туруп, биз ошонун баарын Баткен ТВдан, Кыргызстан боюнча болбосо жайылдырабыз. Ошол адамды көрсөтөбүз. Ким контрабанда менен бүгүнкү күндө заниматься этип атат? Ким элге каршы иштеп жатат? Ошол баланы көрсөтүп, могул бала мындай болуп атат деп туруп. Керек болсо эл менен дагы ошол баланын алдына барышыбыз керек да. Эгер мындай болбосо, контрабанда токтолбой калды. Көрүп жатасыздар, ар кими кичинекей машина менен үйүнө топ ар жакка чыгарып берип атат. Бир эле адамдыкын карасаңар, майдаланып, фуралар менен бир жанагыдай кичинекей машиналар менен 10 машина болуп калып атат. Ошон үчүн биз мындай кадамга барбасак, бүгүнкү күндө токтолбой калды. Ким контрабанда менен заниматься этип жатат, ошол чыккынчы деп санашыбыз керек. Андан кийин айтып коеюн, баарына эгерде мына күч структуралар турат, чегарачылар турат, милиция кызматкерлери турат, азыр кээ бирөөлөр машина менен кетип атып, контрабанда жүгү менен токтобой коюп атат. Кээ биринде качып кетип атат, биздин машиналарды сүрүп кетебиз деп атат. Эгерде андай көрүнүш болуп калса, мыйзамдын чегинде, эгерде сиздерге уруксат береби, курал колдонгула. Түшүндүңөрбү? Болбосо эч мындай түшүнбөй калды элдер дагы ошол контрабанда менен заниматься эткен. Мыйзам жол береби? Кайсыл жерде курал колдонушту? Мыйзам чегинде курал колдонгула ошолорго. Эгер мыйзамды бузуп жатса. Көрүп жатабыз азыр, мага маалымат эрте менен түшүп жатат. Токтобой качып кетти, сүзүп кетти, сигинде деген сөздөрдү, маалыматтарды мен алып атамын. Эгер аларды эмне кой беребизби биз? Значит, биз мыйзамдын чегинде ошол жерде мамлекеттин мыйзамын коргоп, мамлекетти коргойлу. Мыйзам бузгандарга жол бербейли деген топ турса, куралдуу. Ошолорго эгер каршылык көрсөтсө, анда силер дагы мыйзам түрүндө аларга сөзсүз түрдө курал колдонушуңар керек. Түшүндүңөрбү? Бүгүндөн баштап ошондогула себеби дегенде көп маселелерди мен угуп жатамын, токтотпой кетип калат. Жестко кылбасаңар, эч качан мындай нерселерди токтото албайбыз. Ошон үчүн ар бир багытты мен бөлүп беремин. Мына Баткен областынын күч структураларынын башчысына ар бир багытты. Мисалы үчүн ошол эле айтып жатабыз, разведка Карабах тарапты бир башчы жооп берет. Мол Маргунга кеткен жолду ушул Актатыр тарапка бир башчы жооп берет. Лейлек тарапты мисалы үчүн бир башчы жооп берет. Ушундай бир жооп бере турган кишилерди, башчыларды койдук. А постогулар ал жерде жумушту алып барыш керек. Өтө каттуу жумушту алып барбаса болбойт. Анан кийин келген машинаны качырып берип, колу кармай албай отурган бул жооп эмес. Ошондуктан бүгүндөн баштап мен айтайын, мындай жыйындагы биринчи жол болуп өтүп жатат. Өтө каттуу аткечиликтерге, ким аткечилик менен алек болот, ошолорго өтө каттуу биз тыюу салабыз. Ошону менен бирге бир канча постторду коебуз. Элди кошундарды кошобуз ошол жерде. Кимде ким кармалып калса, ошол жерде айдоочу болсо дагы пока кайсыл жактан алып чыкты. Керек болсо азыр мына жерде 7 машина элди кошу менен кармалды. Ошолорду кайта кайсыл жерден жүктөдү, ошол жерге алып барыш керек. Көрсөтүш керек. Ким жүктөдү? Кимдин товары?
ушундай бир сабак өткөрбөсөк болбой калды өзүчү. Биздин мына контрабандисттерге. Бүгүнкү күндөгү мыйзамды айтып кетейин азыр. Мыйзам боюнча биз жумушту алып барышыбыз керек. Мыйзам эң жогорку нерсе. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз иштеп дагы жатабыз. Бирок мен айтып коеюн, аткезчилик боюнча, контрабанда боюнча мыйзамды ошол контрабандисттей жазгандай болуп атат. Мыйзамды контрабанда менен бүгүнкү күндө алек болгон адамдар, мисалы үчүн, карап көрсөк, бүт законду билет экен биздинчи. Мыйзам аткезчиликчилерди, ошо контрабандисттерди колдой турган мыйзам экен. Алып келип жатат, чоң машинада, чоң көлөмдөгү контрабанданы алып келип жатат. Мыйзам боюнча карасак, 20-30 миң сом төлөш керек экенбиз и кой беришибиз керек экен. Ушундай бир мыйзам жазылып калыптыр. Мен ойлоп жатам, бүгүнкү болуп жаткан мыйзам ошол контрабандисттерди колдоо мыйзам экен. Ошол контрабандисттер өздөрү жазгандай болуп турат. Ошон үчүн биз азыр каттуу тапшырма коюп атат контрабанда боюнча дагы. Көрүп турасыздар, Бишкектен тиешелүү министрлердин төрагалары каттуу азыр көзөмөлдөп турат бул контрабанда боюнча, Баткен боюнча. Биз азыр баарыбыз чогулуп туруп, мисалы, баары албетте биз мыйзамдуулукту сактайбыз. Контрабандага биз каршы күрөшүбүз керек сиздер менен бирдикте. Постторду коебуз. Ар бир постто мен жанагыдай жогоруда айткандай мамлекеттик органдардын өкүлдөрү болот и жана элдик кошундар болот. Ушинтип биз тыюу салбасак болбойт. Ошону менен бирге эгер кармалып калса, сөзсүз түрдө жанагы журналисттер камералары менен келип туруп, ошол контрабанда ким экен аягына чыгарып элге биз көрсөтүш керек. Чыккынчы катары көрсөтүшүбүз керек аларды. Карымбай, уруксат берсеңиз мен сизге. Уруксат. Мен şu ortada rayonun turgunu bolom. Soğuştun olğanıga 29 aprelde soğuş bolup 160 gün boldu. 160 gündün negizde bizdin el mana şu jigitler, ana Kıyalbek polkovnikin askerleri, çeviraçılar, köprüğün okka tosup şu jigitler, şu adamlar batpay. Soğuş oşol günü 29 günü bizde bitti. 30 günü Nijni zonada boldu arkada. Anan şu jigitlerdige bardıga rahmat. Buna biz soğuştu toktattık. Çeviraçılar bardık körgünler soğuş toktadu. Sol jakşı görülgen. Ana siz özünüz Batken oblusunun gubernatörü olup, baş olup, bardık gele rahmat etamiz. Soğuş içine kımbatçılık bolup atat. Kımbatçılık bardık dünyada olup, kımbatçılık bırak barçılık. Hani çok nerse yok. Ana nemit bir kıska söyleyin. Bana Tacikler uşul Aksay'dan başlap ben buna şul yerde dürbülüp 8 saat soğuştan kütüp oturdum. Galondoydak en çok soğuş olup, Aksay'da olup, şundayga bolup durup, kölge çeyin soğuş oldu. Bırak acısta çok soğuş oldu bunday. Körgön adamga, balдар bari kübü. Yenime kıska söyleyin, bu düşman agresiya kılıp bizdi, köpterekti, tıp tıp kılıp yok oldu. Kanca maşine